Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Rasulih Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İnşallah tevhid kitabına sabaqda ulantabız. Bugünkü bölüm автор айтып жатат: "Бабу ман жахада шай'ан минал асма'i вас сифат." Бұл бөлімде айтат, кимде-ким Аллах Тааланын ысым сыпаттарынан кайсы биrini жахд кылса деген. Жахдтын майсыны түшүндүрөбүз. Эми четке какса деген майниде. Ошонун өкүмү кандай, ошол жөнүндө баяндалат. Негизи башында айтып өткөндөй, бул китеп тавхид китеби жалпысынан рубубият, тавхиддин 3 бөлүгүндө камтыйт. Рубубият жана улухият жана асма сифатты. Бирок эң басымдуулугу бөлүгү улухиятка тиешелүү деп айтканбыз. Эмне себептен асма сифат жөнүндө көп баяндаган эмес бул китепте десе, анткени ахли сүннат ва жамаат алымдары бул алымга чейин эле илгертен асма сифат жөнүндө көптөгөн китептер жазып кетишкен. Анан бул алымдын китептери жалаң гана ошол өзүнүн доорундагы элдин муктаждыгына жараша жазган маселелерди. Кайсы маселелер көйгөйлүү болуп атса, ошого жооп беретинде түшүндүрүп жазган китептери бүт баары ошондой. 4 эрежеден баштап кичинекей китептерине карасаңыз, бүт элдин арасында болуп аткан көйгөйлүү, шариятты бузуп аткан, туура эмес маселелерге жооп беретинде туура түшүнүк жазган. Ошон үчүн асма сифат жөнүндө илгерки алымдар көптөгөн китептер жазып кеткендиги үчүн бул китебинде ал немеге көп токтолгон эмес. Бирок асма сифат бөлүмүн дагы кантып ошондой бир бөлүм киргизип, жалпы ахли сүннат ва жамааттын эрежесини эскерип кетти бул бөлүмдө. Демек, тавхид китеби ушул ысым сыпаттарды дагы камтыйт. Бул жерде айтты, бул бөлүмдө Аллах Тааланын ысым сыпаттарыны жахд кылса деген. Жахд дегендин мааниси алымдар айтышат, такзиб дегенге окшош. Такзиб деген жалганга чыгаруу. Бирок жалгандан айырмасы бар жахд деген сөздүн. Жахд деген мисал үчүн бирөөдөн азыр мына телефонуңду берип турчу деп туруп, мен алган болсом, алып туруп анан кайра телефонумду бер десе, жок, бул сенин телефонуң эмес, бул меники деп алсам, ошол жахд көкбеттик болуп, тоң моюндук кылып, жөн эле билип туруп эле алып алган да, четке кагып аткан. Билет ал өзүнүкү экен. Бул жалган менен кошо ичинен көкбеттик кылуу. Жалган менен кошо жалган сүйлөп атасың ал жерде, бирок ошого кошо көкбеттик кылып атасың. Экинчиден, ошону өзүң ичиңден да билип турасың да, ошол туура эмес экенин, жалган экенин билип туруп, көкбеттик кылган, ошону жахд деп айтат. Асма сифатта ошентип Аллах Тааланын ысым сыпаттарыны четке каккандар, бурмалагандар, ошолор жөнүндө айтып атат. Эми бул бөлүмдө жалпы ахли сүннат ва жамааттын кээ бир ысым сыпаттарга карата эрежелерин айтып өтөбүз. Биринчиден, Аллах Таалага таандык боло турган нерселер, Аллах Таала жөнүндө сүйлөгөнүбүздө ахли сүннат ва жамаатта 3 нерсе айтылат. Биринчиси асма, Аллах Тааланын ысымдары. Экинчиси Аллах Тааланын сыпаттары. Аллах Тааланын ысым сыпаттары. Бул экөөбү асма сифат, булар тавкифия деп коет. Куран сүннөттө келген болсо гана, далилдин негизинде гана тастыкталат. Эгерде далил жок болгон болсо тастыкталбайт. Мисалы үчүн Аллах Таала Ар-Рахман деген ысымы бар, Ар-Рахман деген ысымы бар. Муну каяктан тастыктап атабыз? Ар-Рахман деген аяттар көп келген, Бисмиллахир-рахманир-рахим, Алхамдулиллахи раббил аламин, Ар-Рахманир-рахим. Толтура аяттар, хадистер келген үчүн. Демек, ысымдар жана ошондой эле Аллах Тааланын сыпаттары булар Куран сүннөт менен чектелет. Мындайча айтканда, шариаттын келген Куран сүннөттө келген тексттердин негизинде гана тастыкталат. Аны өзүңчө бир изилденип, башка жактан таба албайсың. Өзүңчө ойлонуп туруп Аллах Таалага бир ат кое албайсың. Өзүңчө акылыңа чыгарып Аллах Таалага бир сыпат тандык кыла албайсың. Демек, ысым сыпаттар тавкифия ошо шариаттын тексттерине гана негизделет. Үчүнчүсү болсо бул ихбар деп коет. Аллах Таала жөнүндө кабар берүү. Аллах Таала жөнүндө кабар берүү. Бул тавкифия эмес. Бул деген далилдин негизинде болбойт. Бирок шарты эмне? Аллах Таалага баягындай айыптуу, бардык тарабынан айыптуу боло турган нерсе менен кабар бербеш керек. Кемчилдиктүү, айыптуу нерсе менен Аллах Таалага кабар берген болбойт. Мисалы үчүн, Аллах Таала Куранда өз жөнүндө айтат: "Кул айю шай'ин акбару шахада, кулиллах." Айткан күбөлөрдүн эң эмеси кайсы нерсе деген. Шай деген нерсе деген да, бир нерсе деген. Дегенде Аллах деп айтып атат. Аллах Тааланын бул жерде Аллах Тааланын нерсе деген, бир нерсе деген сыпаты же ысмы деп айтпайсың аны.
болгону Аллах Таала жөнүндө кабар берилип атат. Ошондой эле мисалы үчүн Аллахтын заты деген нерсе аяттарда, хадистерде келген эмес. Аллахтын заты барбы десең, заты деген бул кабар иретинде. Аллахтын заты бар, заты жок нерсе жок да ал. Өзү жок деген да, мындай өзү деген. Ошондой нерселер бул Аллах жөнүндө кабар берүү иретинде болот. Бирок эмне бул шариаттын тексттерине тастыкталбайт, чектелбейт. Түшүнүктүбү? Ошондой Аллах жөнүндө кабар бере турган болсок, анда бул бабул ихбар, мындайча айтканда кабар берүү, Аллах жөнүндө кабар берүү, Аллахты таанытуу иретинде ал кененирээк, мындай текстке такалбайсың да. Бирөөгө түшүндүрүп атсаң Аллах Таала, Раббың, жаратуучуң, Аллах Таала деп кабар берип аткан болсоң, ал Куран сүннөттө келбеген нерсе менен кабар берсең дагы болот да, уруксат берилет. Түшүнүктүбү? Бирок ал айыптуу, кемчилдиктүү нерсе болбош керек да. Андан кийин ысым сыпатта Аллах Тааланын ысымдары менен дуа кылабыз. Аллах Тааланын ысымдарына кайрылып ибадат кылып сурайбыз. О Рахман, өзүң мага ырыскы бер. О Рахман, өзүң мага жардам бер деп түздөн түз Аллах Таала Рахман деген ысымы бар да. Кайрылып дуа кыла беребиз. Сыпаттарга дуа кылынбайт. Сыпаттарга дуа кылынбайт. Мисалы үчүн Аллах Тааланын угуу сыпаты бар. Угуу сыпаты, көрүү сыпаты. О Аллах Тааланын угуу сыпаты, мага жардам бер деп кайрылбайсың. Бирок ошону ортомчу кылып дуа кыла аласың. Мисалы үчүн Аллах Таала райымдуулук сыпаты бар, О райымдуу зат, өзүң менин райымымды ал десең болот. Өзүң мээримдүүлүгүң менен мээримдүүлүгүңдү ал десең болот. Я Раззак, о ырыскы берүүчү зат, мага ырыскы бер. Аллах Тааланын кандайдыр бир сыпаттарын ошентип ортомчу кылып, бирок түз ага кайрылып дуа кылбайбыз да. Аллах Тааланын колу, мисалы сыпаты. Аллах Тааланын колу бар деп келди Куранда. О Аллахтын колу деп кайрылбайбыз. Түшүнүктүбү? Демек, ысымдардан дуа кылабыз, сыпаттар менен ортомчу кылып дуа кылабыз. Кабар бөлүмүндө дуа дагы кылынбайт. Түшүнүктүбү? Кабар бөлүмүндө Аллах Таала өзүн шай бир нерсе деп атадыбы, о бир нерсе деп сурабайсың ал. Ал кафырлык болот. Түшүнүктүбү? Андан кийин Ахли сүннә вал жамаатта ысым сыпат бөлүмүндө төмөнкүдөй эрежелердин негизинде кабыл кылат. Биринчиден, Ахли сүннә вал жамаатта Аллах Тааланын ысым сыпаттары жана айтылгандай эле Куран сүннөткө гана негизделет. Ошонун негизинде, далилдин негизинде гана тастыкталат. Экинчиден, Ахли сүннә вал жамаатта ошол Аллах Тааланын ысым сыпаттарынын баардыгынын маанисин тастыкташат. Мааниси бар. Маанисин мындайча айтканда араб тилинин негизинде, араб тилинин эрежелеринин негизинде аны түшүнөбүз. Мааниси түшүнүктүү, маанисин четке какпайбыз. Түшүнүктүбү? Мисалы үчүн Аллах Таала угуучу десе, угуучулук сыпатыны угуу дегенде идракул масмуат деп коет. Ушул ар жактан келген угулуучу нерселерди сезип билүү да ошол нерсени. Ошону угуу сыпат дейт. Аллах Тааланын ошондой маанисини түшүнөбүз. Аллах Тааланын сыпаттарыны биз маанисини түшүнөбүз. Бирок кайфиясын да тастыктайбыз. Ахли сүннә вал жамаат биздер кайфияны да тастыктайбыз. Кандай ошол, кандай сыпатта болот, аны да тастайт. Бирок кандай экени бизге белгисиз. Анын маанисин билебиз, бирок кайфиясыны кандай экендигини биз билбейбиз. Мисалы үчүн Аллах Таала айтты: "Ар-Рахману алал арши истава." Аллах Таала асманга көтөрүлдү деди, Аллах Таала асманга көтөрүлдү. Истава деген сөз, көтөрүлдү деген, иртафа, бийик болду, жогору болду деген маанилерде да. Мунун араб тилинде сөздүн маанисин түшүнүп атабыз. Аллах Таала бийик болду, көтөрүлдү деген маанисин түшүнүп атабыз. Демек, бул көтөрүлүү сыпаты бар экен Аллах Таалада. Бийиктикке чыгуу сыпаты бар экен. Мунун маанисин түшүндүк. Бирок кантип көтөрүлдү десе, анын кантип көтөрүлгөн өзүнүн бир элеси бар. Аллах Таала билет аны. Бирок биз билбейбиз аны. Аны биз элестетпейбиз дагы, окшотпойбуз дагы. Кээ бир жамааттар ошо элес кайфия жок дейт да, элеси да жок анын деп. Ал туура эмес. Бар, бирок бизге белгисиз. Ушул жөнүндө Имам Малик рахмахулла жакшы эреже берип кеткен. Билесиздер, Имам Маликтен бир киши келип сурайт: "Ар-Рахману алал арши истава, кайфа истава?" Аллах Таала аршка көтөрүлдү деп айтып атат. Кантип көтөрүлдү дегенде, Имам Малик айтат: "Ал-истивау ма'лум." Көтөрүлдү деген бул белгилүү сөз, белгилүү дейт. "Вал кайфу маджхул." Анын кандай көтөрүлгөнү ал белгисиз дейт. "Вас-суалу анху бид'a." Ал жөнүндө сурагандык бул бид'ат деп айткан да. Түшүнүктүбү?
Demek ahli sünnet ve cemaatda Allah Taala'nın Kur'an sünnette kelgen ısım sıfatlarını birinciden hiç kanday burmalamasdan, özgörtpöstön, birdekiге okşotpostон, elестетпестен anın manisini, Arap dilindeki manisini tasdiqtayбыз. Anın kayfiyasını bilbeyиz, kanday ekendigini bilbeyиz. Hiç kanday mahlukatlarga, жаралынган nerselerge, hiç kanday nersege okşotпойбуз. Жана анын майнисине дагы четке какпайбыз. Ахли суннада ушундай жалпы ысым сыпаттарга карата ушундай кабыл кылышат. Анан ушул нерседе ахли бида ахли суннага каршы чыккан жалпысынан эки тайпа. Биринчиси ахли тафвид, экинчиси ахли тауил. Тафвид кылгандар бар, тауил кылгандар бар. Тафвид деген эмне десе, алар Кур'ан сүннөттөгү ысым сыпаттарды майнисини четке каккандар. Мисалы үчүн жана айткандай Ар-Рахман алал арш истава, Аллах Таала асман арштын үстүнө көтөрүлдү десе, бул аятты окуйбуз дейт, биз иман келтиребиз дейт. Бирок эмне биз муну түшүнбөйбүз дейт. Майнисин да түшүнбөйбүз дейт. Булар тафвид, түшүнүктүүбү? Кур'ан сүннөттө келген Аллах Тааланын ысым сыпаттары жөнүндө келген аяттарды такыр түшүнбөйбүз дейт, майнисин билбейбиз дейт. Бул эң адашкан жамааттардан. Анткени бул деген Kur'an sünnet bu түшүнүксүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Kur'an сүннөттү түшүнбөгөн экен, билбеген экен деген маани келип чыгат. Kur'an сүннөттү, Kur'андагы көпчүлүк аяттарды окусаң, Аллах Таала жөнүндө, Аллах Тааланын сыпаттары жөнүндө. Анда бизге Kur'андын көпчүлүгү түшүнүксүз. Анан Аллах Таала бизге ошо түшүнүксүз сөздөрдү түшүрүп туруп, ошону силерге хидаят болот. Ушуну окуп силер тадаббур кылгыла, акыл жүгүрткүлө, ой калчагыла деп, акыл калчагыла деп буйрук берип атат. Түшүнбөгөн нерсени түшүрүп туруп кантип айтмаган? Ошон үчүн бул эң адашкан жамааттардан. Алар ошо Кур'ан сүннөттөгү нерселерди биз түшүнбөйбүз деп айтат ошол. Экинчиси ахли тауил. Ал эмне? Бурмалагандар. Мисалы үчүн Аллах Таала Ядуллах десе, Аллах Тааланын колу бар десе, аны кол деп айтпайбыз дейт. Кол деп айтпайбыз, муну эмне? Кудрет деп айтабыз дейт. Бурмалашкандар. Неге кол деп айтпайсың десе, кол десек анда ал махлук окшоп калат. Биз аны махлуктан аруу кылышыбыз керек дагы, адамзатка эмелерге окшотпостон биз ага кудрет деп айтышыбыз керек деп бурмалагандар да. Бул дагы эң алсыз адашкан тайпалардан. Мындайча айтканда, мазхабы жол адашкан, алсыз, курулган далилдер алсыз да. Анткени өздөрүнө өздөрү каршылаш келе турган жол бул. Анткени эмне себептен? Биринчиден, ошол жамааттар өздөрү Аллах Тааланын кээ бир сыпаттарын тастыкташат. Мисалы Аллах Тааланын кудретин тастыктап атат. Кудрет деген махлукта барбы десең, ооба бар дейт. Анда махлукка окшоп калбайбы десең, жок, Аллахтын кудрети өзүнө таандык, махлуктук өзүнө ылайыктуу дейт. Эмне себептен колуну да ошентип айтпайсыңар деп атат. Аллахтын колу өзүнө ылайыктуу, махлуктук өзүнө ылайыктуу. Мисалы үчүн баканын колу десе, адамдын колун элестетпейсиң да. Ошо бака жаныбарга ылайыктуу элестетесиң. Ошо экинчиде, сен Аллах Тааланын заты барбы дейсиң? Ооба, заты бар. Адамдын заты барбы десең, ооба бар дейт. Экөө окшошпу десең, жок, Аллахтын заты өзүнө таандык, өзүнө ылайыктуу. Адамдын заты өзүнө ылайыктуу. Демек, экөөнүн ушундай тастыктаса болот. Ошол сыяктуу эле сыпаттары деле. Аллахтын бардык сыпаттары өзүнө ылайыктуу. Алла эч кандай махлукка окшобойт. Эч кимге окшошпойт. Элестетип да болбойт. Акылыбыз да жетпейт ал нерсеге. Бирок Аллах Таала тастыктап атат, өзүнө ылайыктуу кылып тастыктап атат, биз ошону тастыкташыбыз керек, бурмалага башыбыз керек. Анткени Аллах Таала сөзгө чечендиктин эң, мисалы үчүн араптардын мактанганы, сыймыктангандыгы пайгамбарыбыз келгенде. Булар сөзгө чечендик эле, мындай аябай тили курт, жакшы, таза тилдүү болушкан да араптар. Ошол араптар Кур'ан түшкөндө таң калышкан Кур'андын сөзүнө. Мындай сөз бул жөнөкөй адамдан чыкпай турган сөз экенин билишкен. Аллах Таала ушунчалык деңгээлде адаби, мыкты чечен тил менен Кур'ан түшүргөн. Ошондой түшүргөн Аллах Таала ал эмне ачык айкын баяндаган. Сыпаттардын баардыгын ачык айкын баяндаган. Шектүү, күмөндүү, окшош кала турган нерселерди айткан эмес. Андан кийин ошо тауил кылгандарга айта турган болсок, мейли тауил кылсак окшошуп калат экен. Силер тауил кылбасак окшошуп калат экен. Аллах Тааланын колу бар десек, махлукка окшошуп калат экен. Анда биз махлукка окшоттурсак, ошол не болот? Мен Кур'андын үстүрткү эле маанисини тастыктасам, үстүрткү маанисин кабыл кылсам, ошого иман келтирсем, түшүнгөндөй эле иман келтирсем не болот десең, завахирул Кур'ан куфр деп айтышат.
üstütkü manileri kapırlık deydi. Sen Kur'an'ın üstütkü manisini kabul kılsan, anda ne? Anda bu kapırlık deydi de. Bu en jaman söz de. Bu degen jönököy misal менен айтайлы. Бұл азыр мисалы үчүн президент, эл башчы бирөө айта турган болсо, о адамдар мен итмин, мен эшекмин, мен мындаймын десе да, анан президент ит экен, президент эшек экен, бул мындай экен деп адамдар жүргөн болсо, ошол үчүн президент аларды камап жазалаган болсо, анан алар айтат да, сиз өзүңүз ушундай деп айттыңыз го десе, жок, мен ал жерде эшек дегенден максат мен ушу эшекте иштейм дегендигим. Ит дегенден максатым мен ит сыяктуу достукту мындай бекем кармай турган эмемин. Силер мындай маанисин түшүнүшүңөр керек эле десе, бул акылга сыйбайт, адамзатта сыйбай турган нерсе. Түшүнүктүбү? Кабыл кылбайсың. Аллах Таала элестетиң, Аллах Таала кантип пенделерге ушундай кафырлык Курандын көпчүлүк аяттары Аллах Тааланын ысым сыпаттары жөнүндө. Ошол аяттарды адамдарга түшүрүп мындан окугула, анан ушундай ыктымалы бар болуп аткан болсо, ушу жаман маанини, кафырлык маанини камтыган ыктымалы бар болуп аткан болсо, ошону түшүрүп, анан адамдарга ошону тилават кылууга буйруп, окууга, ошого акыл калчап, ой жүгүртүүгө буйруп, андан кийин ар бир аны менен чектелбестен эмне? Ар бир окуганыңа, ар бир тамгаңа 10дон сооп, 10дон дагы ыхласыңа жараша 700, андан да көп эсе сооп берип атса. Сен кафырлык болгон сөздү окуп атсаң, Аллах Таала ошентип сооп береби? Бул деген эмне? Жанагы эле мисалдагыдай. Ушу эл башчы айтып алып, ким эшек деп мен айткан болсо, мен ага мондай кылам, мондай сыйлык берем, мондай кылам деп ушинтип берип алып туруп, кийин анан сен мындай маанисин түшүнүшүң керек эле деп жазалагандай да. Бул адамда акылга сыйбай турган нерсе да. Ошон үчүн бул мазхабтар өтө алсыз, далилдин негизинде курулган эмес. Булар өзү ташбихтин негизинде курулган. Кандайча ташбихтин негизинде деген өздөрү окшотуунун негизинде куруп алган. Кандай болгон? Мисалы үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтты. Аллах Таала ар бир түндүн акыркы бөлүгүндө жер асманына түшөт деди. Анан эмне? Дуа кылуучулар бар, дуасына жооп берейин деди. Менде суроочулар бар, сураганын берейин деп. Ар бир түнү ушундай кылат деди. Эми булар кантип таилге түшүшүп атат? Булар анда түшөт деген сөздү дароодо махлуктун түшүүсүнө элестетип алышты. Аллах Таала түшөт десе, түшүү деген адамда эмне? Өдөдөн мотип түшөт, орду бош калат, монда болот, түшөт. Бул махлуктун жаратылышы ушундай. Демек адамды Аллах Таалага окшотуп алышты. Демек биз Аллах Тааланы түшөт десек, анда арштын үстүнөн асманга мындай кысылып кирип түшүп, бошоп калат, мындай болот, анын орду калып калат деген ушул сыяктуу элестер келди аларга. Түшүнүктүбү? Андан кийин жок, бул жерде биз түшөт десек, эмне Аллах Таала махлукаттарга аралаштырып таштайт экенбиз деп ушундай кылды да, анан жок, түшөт деп айтпайбыз, Аллахтын буйругу түшөт деп айтабыз деди. Түшүнүктүбү? Ошентип, демек бул өзү биринчи ташбихтен, окшотуудан келип чыгып атат бул акыйда. Ахлүсүннә ва жамаатта бул фитраты таза, табияты таза адам баары оңой эле кабыл кылат. Аллах Таала түшөт деди, болду, киришпесин. Аллах Тааланы биз көргөн жокпуз аны. Аны билбейбиз, элестете албайбыз. Кантип түшөт, анын түшүүсү махлукка окшобойт эч кайсы. Аллах Таала ошол арштын үстүндө болсо, Ахлүсүннә ва жамаатта эмне? Арштан түшкөн болсо, арш бош калабы десе, арш бош калбайт деген кээ бир ой бар, бош калат, кээ бир экинчи ой, эмне? Бош калбайт арш деген. Ал Аллахтын түшүүсү махлуктун түшүүсүнө окшобойт ал. Такыр элестебей турган нерсе да. Ошол себептен эле бул ахли биданын бул эле маселеде эмес, бардык бидаттар бидат жолго курулган нерселер булар алсыз болот. Эмне себептен дегенде, туура эмес нерсеге курулган нерсе баары туура эмес болот. Ал туура болуп чыкпайт. Мисалы үчүн, үй курсаң, фундаментиң слабый болсо, туура эмес курган болсоң, ал кулайт. Ошол сыяктуу эле. Ал далил, туура эмес далилге курулган нерсе, философиянын негизинде курулган нерсе, ал эч качан туруштук бербейт. Акыйкаттын алдында эч качан туруштук бербейт. Андан кийинки маселе, Ахлүсүннә ва жамаатта Аллах Таалага биз Куран сүннөттө келген ысым сыпаттарыны тастыктайбыз. Куран сүннөттө келген ысым сыпаттарын тастыктайбыз. Аллах Таала Куран сүннөттө өзүнүн кемчилдиктүү нерселерди, четке каккан нерселерди четке кагабыз. Аллах Таала Куранда эмне? Ла таъхузуху синату ва ла навм. Эмне? Уйкудагы үргүлдөө да албайт деди. Бул кемчилдиктүү иштер. Булар четке кагылды. Аллах Таала өзүнүн зулумдукту четке какты. Буларды четке кагабыз. Куран сүннөттө келген болсо четке кагабыз. Тастыкталган болсо тастыкталганбыз. Эми кээ бир сыпаттар
Kur'an sünnetте kelgen emes bolsa, аны четке да каккан эмес, тастыктаган да эмес болсо, аны четке да какпайбыз, тастыктабайбыз дагы. Билбейбиз. Мисал үчүн, Аллах Таала орозо кармоочунун оозундагы жагымсыз жыт Аллах Тааланын алдында мешиттин жытынан жыттуураак деп атат. Аллах Таала демек жытты билет экен, сезет экен деди дагы. Аллах Тааланын анда мурду барбы десе, жок, Аллах Таала биз бул жөнүндө билбейбиз, келген жок. Бирок четке да какпайбыз. Түшүнүктүүбү? Кабар берген нерселерди тастыктайбыз, кайтарган нерселерди кайтарабыз, бирок келген эмес нерселерди четке да какпайбыз, тастыктабайбыз дагы. Эми бул бөлүмдөгү далилдерди окусак, биринчи аят айтат: "Ва каулуллахи таала ва хум якфурuna bir-Rahman". Аллах Таала айтты, алар Рахманга кафир болот дейт. Бул мушриктер жөнүндө. Мушриктер Аллах Таала Рахман деген ысмыны четке кагышкан. Аллах Таала ошон үчүн аларга Куранда жооп берген. Демек, Курайште эмелер, алар Аллах Тааланын сыпаттарын четке кагышкан эмес, ысымдарына Рахман деген атты четке кагышкан дейт. Ошол себептен Аллах Таала аларга жооп берип, Рахманды тастыктаган. Бул ошо мушрик ысым сыпаттарды Аллах Тааланын Куран сүннөттө келген аттарын четке кагуу ошо капырлардын жолдорунан экендигин тастыктап атат. Эми бул деген бардык эле жанагы айткан бидачылар капыр деген мааниде эмес ал. Андай түшүнбөш керек. Бирок бул ошо мушриктердин иштеринен, тавхидке каршы келүүчү иштерден деп атат. Андан кийин وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه. Бухариде келет. Али радиаллаху анху айтат: "Хаддису الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله". Адамдарга бирдеке айтсаңар дин жөнүндө, алардын акылы жеткен нерселерди айткыла дейт да. Силер Аллах Тааланын жана пайгамбарды жалганга чыгарылуусун каалайсыңарбы дейт. Адамдарга эгерде бир дин жөнүндө маселе айта турган болсоң, ошо даават кылып аткан, түшүндүрүп аткан адамыңдын абалына жараша маселени айтыш керек. Ысым сыпаттар жөнүндө көбүнчө ошо асмал сыфатта болот, жана акыйда маселелерине, гайып илимдерде. Акылы жетпеген адам бирдеке, мисалы үчүн, негизи жалпысынан дин жөнүндө эч кандай кабары жок эле адамдарга кээ бир гайып нерселерди айтсаң, ал ага акылы жетпей четке кагышы мүмкүн да. Аллах Тааланы жалганга чыгарышы мүмкүн, пайгамбардын сөзүн жалганга чыгарышы мүмкүн да. Себеби ал деңгээлге иманы жете элек, андай кабыл кыла турган деңгээлге жете элек. Ошол себептен динде кандайдыр бир маселе болсо, өзгөчө илим талап кылуучу, акылдуу, врач сыяктуу болуш керек. Ар бир адамга өзү диагноз коюш керек. Кайсы нерсени сүйлөйт, каерде сүйлөйт, кимге сүйлөйт, ошону билиш керек да. Негизи жана илим, эң жаңы илим алып баштаганда көпчүлүк адамдарда болот. Бир нерсе үйрөнсө эле сразу барып бирөөгө айткысы келет да, үйрөнсө эле айткысы келет. Бир нерсени билип алса эле барып ошону жеткиргиси келет. Андай эмес, илимде тастыкташ керек биринчи алган нерсеңди. Андан кийин ошону кимге айтасың, каерде айтасың, кандай адамга айтасың. Адамдар ошол нерсени жалганга чыгарып салбаш үчүн. Ошонун артынан сен бир жакшылыкты жеткирем деп, артынан андан дагы жаманыраак нерсени алып келип албаш үчүн. Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху айтат: "Ма анта бимухаддиси кавмин хадисин ла таблигуху уқулухум илля кана ли ба'дихим фитна". Эгерде сен бир кайсы бир коомго бир алардын акылы жетпеген маселелерди айткан болсоң дейт да, алардын кээ бирлерине сөзсүз түрдө фитна азгырык болот дейт. Аларга фитна азгырык болот дегенде, ошолор акылы жетпей исламга келүүнүн ордуна тескерисинен кетиши мүмкүн да, артка кетиши мүмкүн. Ошол себептен дин жөнүндө сүйлөгөндө адамдардын акылына жараша сүйлөш керек. Азыркы кээ бир ахли бидалар бар, мындай маселени сүйлөгөндө, карапайым элге чыгып сүйлөгөндө, башка эмеге сүйлөгөндө такыр эле эметпейт да, кимге сүйлөп атат, кандай адамга сүйлөп атат карабайт. Бир нерсени өзүнүн илимини көргөзгүсү келип эле сүйлөй бергендер бар да. Аны адамдар түшүнүп атабы, түшүнбөй жатабы, уккан адам көп нерсе билет экен деген нерсени гана түшүнүп калат. Алар ошону каалайт. Бул көптү билет экен дегендей адамдардын алдында ушундай кадыр-баракка жетип калса деген. Ал негиздүү эмес. Негиздүү нерсе адамдарга динди бурмалабастан жакшы туура түшүнүк берүү. Кийинки далил: "Варава Абдурраззак ан Маъмар ан ибн Таус ан абиhi ан ибн Аббас أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه". Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu'dan келет дейт. Ал бир кишини көрдү. Ушундай
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jönünde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis uktu deydi. Allah Taala'nın ısım sıfattары jönünde kelgen hadisти укканда аны четке каккандай болуп, кабыл кыла албай ушундай эме болгондо Ибн Аббас ачууланып айтты да, булардын кандай эмнеге мындай болушат? Алар эмне? Мухкам, ачык айкын болгон аяттарда жүрөктөрү жибишип кабыл кылышат. Андан кийин жанагындай түшүнө албаган, бир аз ыктымалдуу болгон эмелери калса эмне курап жок болушабы дейт. Ошолор четке кагышып же шектенишип. Ысым сыпаттарда негизи ахли сунна вал жамаатта эреже ысым сыпаттар жөнүндө аят хадистердин баардыгы мухкам, мындайча айтканда ачык айкын, маанилери кескиндүү түрдө ачык айкын келген. Эч кандай шек күмөн жок аят хадистер. Жана ошондой эле мусулман адам Аллах Таала жөнүндө Куран сүннөттө келдиби, ысым сыпаттары Аллах жөнүндө келгенине эч кандай шектенбестен, күмөндөнбөстөн аны кабыл кылыш керек экендигине далил болот. Ошол нерселерди четке кагуу бул таухидти Аллахты жалгыздоого каршы келе турган нерселерден. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. Жана ошондой эле Курайштагын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ар-Рахман эскергенде дейт, аны четке кагышты. Аллах Таала ошондо булар Рахманга кафир болушабы дешип, аларга жооп берди дейт. Бул ушул бөлүмгө байланыштуу кыскача. Эми бул бөлүмдүн таухидке кандай байланышы десе, таухид ошо Аллах Тааланын ысым сыпаттарында жалгыздоо, аны ысым сыпаттарын тастыктоо деген таухид. Ошол ысым сыпаттарын Куран сүннөттө келген ысым сыпаттарын четке кагуу же болбосо бурмалоо, аны кабыл кылбагандык бул эмне? Адамдын таухидти жалгыз кудайлуулугуну буза турган нерселерден болуп эсептелинет. Аны кемчилдиктүү кыла турган же болбосо буза турган, түп табырынан буза турган болуп эсептелип калышы мүмкүн. Аллах Таала баарыбызды ушу ахли сунна вал жамаат жолунда бекем кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.